اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah Teala'ga hayradan maqtu aytam, Peygamber'e salavatlardı jollayım. Özümdün sözümdü Allah'ın ırayımdılık jana boğrikirlik sıfatı menen baştayım. Urmatlı telegörüşler sizler menen biz hayradan ile Kur'an ayatları beresini yüz görüş oldurabız. Kuday Teala'nın şul ulu gündörü, ulu aylara jasagan ibadatınızlardan, soğupçuluk işlerinizlerden, sadaka ihsanınızlardan, degele bardık жақшылық амалыңыздардан еселеп қабыл болусын Алла Тағаладан сұранып өтем. Бүгінгі Құран аяттарында, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен биз коом үчүн, үй бүлө үчүн, дегеле адамзат үчүн эң керек болгон, ошол адамзаттын дагы, мамлекеттин дагы, коомдун дагы, жеке адамдын дагы өнүп өсүүсүнө негиз катары кызмат кылган бир сыпат жөнүндө сөз кылабыз. Бул адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк бул Алланын сыфаттарынын бири. Урматтуу жамаат, адилеттүүлүк билесизби эмне деген сөз дегенде, адилеттүүлүк бул ушундай бир улуу нерсе. Мунун тилдик маанисине келсек, бул акыйкатка жакыныраак болгон, же болбосо акыйкатка ийкемдүү барган орунду айтсак, ал эми анын терминдик маанисинде бул акыйкаттын үстүндө бекем болуу жана динде этият бол деген маселеден алыс жолду кармануу, же болбосо динде коркунучтуу деп айтылган жолдон алыс болуу жана акыйкат деп таанылган нерсенин үстүндө бекем болууну биз адилеттүү деп айтат экенбиз. Адилеттүүлүк деп айтат. Biz adilеттүүлүккө келген учурда улуу жараткан бул адилеттүүлүктү бул дүйнө жашоосунда эле гүлдөп өсүүнүн кепилдиги катары бизге айтат. Кайсыл жерде ким болбосун, анын ыйманына карабай туруп өнүгүүнү кааласа, ал адилеттүүлүктү тутумчу болсо, Кудай Таала алардын өмүрүнө кыска дүйнө жашоосунда болсо дагы өнүгүп өсүп берекеге жетүүнү буйруйт. Адилеттүүлүк бул бейкуттуктун, жыргалчылыктын, теңдиктин, амандыктын жана тынчтыктын негизи катары, булагы катары таанылат. Кайсыл жерде адилеттүүлүк бар болсо, ал жерде сөзсүз түрдө Кудай Тааланын берекеси болот. Кайсыл жерде адилеттүүлүк болсо, ал жерде адамдардын жашоосу үчүн жашоонун даамдуу эшиги ачылат. Кудай Таала Кур'анда бир канча жерде мына ушул адилеттүүлүккө чакырып, адилеттүүлүк бизге милдет экендигин үйрөтүп, адилеттүүлүккө бекем турууну талап кылып аяттарда айтып өткөн. Адилеттүүлүк дагы араб тилинен түз бизге өткөн сөздөрдүн бири. Араб тилинде муну ал-адала дейт. Адала деген сөз кыргызча адилет же адилеттүүлүк. Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 58 аятында Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Инналлаха я'мурукум ан ту'аддул аманати иля ахлиха ва иза хакамтум байнан наси ан тахкуму бил адли. Инналлаха ни'ма я'изукум bihi innallaha kana sami'an basira. Albatta Alloh taolo sizlarga buyruq bergan uchurda, al buyrug'a aldında amanatlardı öz eesine jetkirүүnü buyuruydu. Eğer de sizler adamlar ortasında öküm жүргүзсүңөр, al ökümdü adilettүүлүк менен жүргүзгүлө. Көңүл буруңуздар.
адамдар ортосунда өкүм жүргүзсүңөр, өкүмдү адилеттүүлүк менен жүргүзгүлө. Албетте Аллах Таала силерге өз осуятын калтырат. Силерди эсиңерге салат. Андыктан Алла Таала өзү угуучу жана көрүүчү. Аллах Таала угуучу жана көрүүчү. Эч ким ойлобосун. Ал чоң жерде иштебесин, ал кызматта турбасын, ал кайсы бир жерде өкүм чыгарбасын. Бүгүнкү күндө өзгөчө өкүм чыгарып аткан адамдар, өзгөчө соттук чечимди берип аткандар, өзгөчө соттук чечимге чейинки болгон тергөөчүлүк кызматы кылып аткандар, өзгөчө тергөөчүгө чейинки адамдарды болору болбос окат менен алып барып кулагынан тартып барып таштап коюп аткан адамдар билсин. Билсин, Аллах Таала көрүүчү жана угуучу. Алар адилеттүүлүк кылдыбы ошол жеке инсандын мамилесинде? Жеке инсанга болгон мамиледе адилеттүүлүк кылдыбы? Эгерде ал жеке инсанга адилеттүүлүк кыла албаган болсо, ал коомчулукка дагы адилеттүүлүк кыла албайт. Эгерде ал коомчулукка адилеттүүлүк кылбаган болсо, ал мамлекетке да адилеттүүлүк кылбайт. Ал мамлекетке адилеттүүлүк кылбаган болсо, ал адамзатка да адилеттүүлүк кылбайт. Адамзатка дагы адилеттүүлүк кылганга татыктуу эмес. Аллах Таала Кур'анда وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Бұл аятта Алла Таала Субханаху ва Таала айтат: жетимдин оокатына малы дүйнөсүндө жакындабагыла. Караңыз. Жетимдин оокатына жакындабагыла. Жакындасаңар дагы бой жеткенче ага туура мамиле жасагыла. Ал деген сөз ошол жетимдин оокат ашына, кийим кечегине, мына ошол акчадан алып колдонуп, анын окуат билимине, анын ден соолугуна иштеткиле. Ошол учурда ошонун билими үчүн, ден соолугу үчүн убара тартып аткан мезгилде сенден кеткен жол киреңе, же болбосо айтайлык узак ошонун билими үчүн жол тартып калсаң, ошол жолдо баратып курсагың ачып болбой баратсаң, ушундай бир заарылчылык үчүн, ошол заарылчылыктагы жетимдин муктаждыгын бүтүрүп калуу максатында пайдаланып койсоң боло берет. Анан ашыкчасы сен үчүн арам. Жетимдин оокатына жакындабагыла. Ошол эле учурда таразаны так туткула. Айрыкча бүгүнкү күнү таразаны базарларда ушунчалык адамдар чочулап калышты. Бир жолу тартат, экинчи жерге алып барып текшерип көрүшөт. Үчүнчү жерден дагы текшерип көрүшөт. Анын натыйжасында адамдар базарга баргандан кийин эң корккон маселеси таразыга айланды. Айтат Алла Таала, мына ошол жетимдин оокатына жакындабаш силер үчүн буйрук болсо, ошондой эле буйруктун бири бул таразаны так кармагыла. Тараза эч качан алдабай турган, туура тарткан тараза болсун. Аны менен кошо ла нукаллифу нафсан илля вус'аха, адамдарга биз милдет жүктөсөк, анын күчү жете турган нерсени гана жүктөйбүз. Ал деген сөз, сен жетимдин акчасына жолобо десем жолобой кое аласың. Же болбосо таразаны туура тарткын десем туура тартпай кое аласың. Ал сенин колуңдан келбей калбайт, келет. Көйгөй кайда дегенде, көйгөй ошол сенин нафсиңде. Сенин нафсиң ошол нерсени көтөрө албай барып, ошол башка бирөөнүн оокатын тартып алганга барасың. Сен аны кылбагын дейт. Ва иза култум фа'дилу валау кана за курба. Эгерде мен силерге адилеттүүлүк кылгыла, силердин жакын маселе, силердин жакын тууганыңарга тиешелүү болуп калса дагы. Караңыз. Бүгүнкү күндө ушундай бир доорго жеттик, фараондун дооруна барып айланып калдык. Же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эскерткен, катуу эскерткен доорлорго келдик. Силерге чейинки
ушундай бир доор өткөн, ушундай бир эл өткөн, арасында кайсы бир кылмыш иш аткарылса, ошол кылмыштын аркасында чоңдордун балдары эч кандай жоопкерчиликке тартылбастан, кайсы бир болор болбос иши үчүн кедейдин, кембагалдын, бечаранын баласы жоопко тартылып, ошолор кордолгондуктан Аллах Таала аларды жер бетинен током корут кылып, жоюп жок кылган деп айтат. Урматтуу жамаат, бул жерде өтө катуу эскертүү бар. Мен айтып аткан аятка тиешелүү хадис болгондуктан кошуп айтып атам. Бул жерде Аллах Таала айтып атат: эгерде жакыныңар болсо дагы, мен силерге айта турган болсом, адилеттүүлүктү кармангыла. Ошол эле учурда Кудай астында берген антыңарга да бекем болгула. Мына ушул Кудай Таала силерге берген чоң осуят болот. Балким силер эсиңерге келген эл болорсуңар дейт. Чындап эле, биз эсибизге келген эл болсок, бүгүнкү күндө адамзат катмарындагы эң бир баалуу жоготкон нерсебиз бул адилеттүүлүк болуп калды. Адилеттүүлүк бизде жөн гана кагазда жашап калды. Адилеттүүлүктү адамдар өздөрү чиймелеп жасаган кагаздын бети менен аткарып, ошол адилетсиздикке барып атышат. Биз адам ортосундагы болгон мамилени бийик тутушубуз керек. Эмне үчүн Аллах Таала аманаткөйлүк тууралуу, адилеттүүлүк тууралуу мындай улуу аяттарды түшүрөт десек, анын максаты адамдар ортосундагы мамиле ошол чекте сакталсын. Аллах Таала жөн гана мыйзам үчүн деп түшүргөн эмес. Аллах Таала ошол мыйзам адамдар ортосундагы болгон мамилени жөнгө салып, алар жашоосунда өмүрдүн бир даамын сезсин, жашоонун бир таттуулугун билсин деген максатта бул өкүмдөрдү берет. Аллах Таала субхана ва таала кийинки аятта: «Инна Аллаха я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i зил курба ва янха анил фахша'i вал мункар вал баги я'изукум ла'аллакум тазаккарун». Аллах Таала Кур'анда: албетте Аллах Таала силерге адилеттүүлүктү, кайрымдуулукту буйруйт. Ошол адилеттүүлүк менен кайрымдуулукту жакындардан баштагыла. Ошондой эле бузукулук, жийиркеничтүү иштерден жана чектен чыгуудан тыюу салат. Бул Аллахнын силерге болгон кайрылуусу, силер эсиңерге келесиңер го деп Аллах Таала ушундай аяттарда айтат. Адилеттүүлүк бул биз айткандай Аллахнын сыпаттарынын бири. Бир сыпаты. Эгерде кайсы бир инсанда мына ушул сыпат болсо, Аллах Таалага болгон сүйүктүү пендеге айланат. Адилеттүү болгон инсанга Аллах Таала өзү жардамчы болот. Адилеттүү болгон адамга Аллах Таала жардамчы периштелерин да берет. Адилеттүү болгон адамды коомчулуктун, элдин ортосунда даражасын көтөрүп, ал адамды тарых бетинен өчүрбөй турган адамга айлантат. Тилекке каршы бүгүн биз адилетсиздиги менен тарыхта адамдар өчүрө албай келген адамдарды тааныйбыз. Же болсо тарых бетинен өчүрүлбөй келген адамдарды тааныйбыз. Адилетсиздиги менен. А бирок адилеттүүлүк менен дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир куттуу хадисинде Аллах Таала кыямат күнү күн найза бою жакындаганда 7 түрлүү адамды өз көлөкөсүнө сактап калат дейт. Мына ошол 7 түрдүү адамдын бири бул биз айтып аткан адилеттүү падыша. Биз дайыма ошол үмүттө жашайбыз. Бизге адилеттүү падыша келсе, адилеттүү коом чөйрө курулса, адилеттүү үй бүлө тургузулса, адилеттүү укук коргоочулар пайда болсо, адилеттүү коопсуздук кызматкерлери пайда болсо,
adiletli jetikçiler payda bolsa dep. Sizler menen biz kийинки görүүгө чейин саламатта калыңыздар деп. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اقرأ أخيها